Бул мырза, бул ырчы мырза бир кезде аябагандай мега жылдыз болуп популярдуулуктун туу чокусуна жетип турган кездеги кыздар, күйөрман кыздар азыркы учурда алды 2 баланын, 3 баланын апасы болгонго жетишти десек туура болчудай. Бизде мейманда Эстрада ырчысы мыкты ырчы мырза Ильяс Абдразаков. Саламатсызбы, кутмандуу таңыңыз менен. Хош келдиңиз. Кандай келип алдыңыз? Басып. Таң эрте туруп бизге кыйынга турган жокпу? Көпчүлүк чыгармачыл адамдар эрте турбайт эмеспи? Жок, кыйын турган жок. Негизи кече чакырып айтканыңыздардан кийин эрте уктап, эрте турганга аракет кылдым. Ошондуктан кыйын деле турган жок. Негизи жакшы. Сөзүңүздөр саламатсыздарбы? Кутман менен. Жалпы Саламатсыз. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, биз эске сала кетели. Эгер сиздер биздин коногубузга суроо узатам деген болсоңуздар, биздин экранда турган WhatsApp номерибиз аркылуу кат жолдосоңуздар болот. Албетте биз жооп алганга аракет жасайбыз. Алгачкы эле суроо бүгүнкү күндүн темасынан баштайлы. Ильяс мырза, бүгүн биз эфирибиздин темасын кесиптешим менен кеңешип достук деп атап алдык. Достук бул сиз үчүн эмне? достук деген бул мен үчүн чоң эле нерсе десем болот. Себеби бири-бириңди жакшылыгыңды, жамандыгыңды бөлүшүп, жана ошондой эле бири-бириңе жардам берип, же болбосо таянар асказооң дегендей. Достук көп нерсе деп айтсам болот. Ошондуктан мындай ишеничтүү, жакын адамың деп айтса болот. Ошол. Ал эми чыгармачыл адамдардан эң жакын досум деп кимди эсептейсиз? Чыгармачыл адамдардан эң жакын досум ким деп эсептейм? Айтпай эле коеюнчу деп койсуң. Негизи бардык эле чыгармачылык адамдар менен досмун, жакын эмебиз. Ошондуктан бирөө менин кас көргөн адам эмес деп айтуудан алысмын. Ошондуктан баары менен досум деп эле айтам. Эң сонун. Чыгармачылыгыңызга кайрылсак, акыркы жаңылыктарыңыз менен бөлүшө кетпейсизби? Кандай жаңылыктар менен келип калдыңыз бизге? Чыгармачылыкта кандайдыр бир эми чыгармачылык адам болгондон кийин негизи албетте биринчи эле жаңырлар жаратуудабыз же клиптерди тартуудабыз деген эле жакшы эмелерибиз менен келип калайлы, жаңылыктар менен. Ошондой эле биз да ошол жаңы чыгармалар менен иштеп, ар кандай жака турган ырларды издеп аракет кылып жүрөбүз. Ошол. Жакшы. Бизге СМС каттар чуу дегенде эле келип калды. Окуп өтсөм, аягы 09 маяктан абонент Кутман таң Ильяс байке, сүйүүңүздү кантип тапкансыз дейт. Сүйүүмдү издебей тапкам десең. Өзү келгендей Сүйүү деген бул кандай десем, ар кандай бири-бирибизге болгон жана жылуу мамиле дегендей сүйүү келип кете берчү нерсе, бирок бунун баары чыгармага айланып кетет. Ошондуктан сүйүү түгөнбөсүн деп коелу, Жакшы. Айтып калдыңыз чыгармага айланып кетет деп. Сиз ошол өзүңүздүн баягы ички сезимдериңизди чыгармага кылып жазасызбы? Бул сиз жазган ырлардын баардыгы баягы өзүңүздүн сүйүүңүзбү? Албетте өзүмдүн сүйүүм десем деле болот. Жана эми көбүнчө өзүбүздүн баштан өтүп аткан учурлардан жазып дегендей. Ошон анан ушинтип бере алат деп көбүнчө ошол сүйүүдөн деп эле. Сонун. Ал эми бизге каттар аябагандай көп каттар келе баштады. Аягы 45 менен аяктаган абоненттен келиптир. Саламатсызбы, Ильяс? Чыгармачылыкка ийгилик, иштериңиз алга жыла берсин. Эң алгачкы сахнага чыккандагы аткарган ырыңыз кайсыл дейт? Чоң рахмат, саламатчылык. Эң алгач сахнага чыккандагы ырым бул бала кезде ырдап жүргөн ырлардан эмес, эми өзүм чоң сахнага чыгып ырдаганымда биринчи жеке концертимде көп эле ырлар жараткам, бирок биринчи радиодон кеткен ырым Арманым болуп эсептелет. Ошондуктан хит парадда биринчи орунду алгам. Баягы алгачкы сахнага чыкканда алгачкы ыр баардык биринчи болгон нерсе эсте калат эмеспи? Ошо сиз жаңыдан сахнага аттанып баштаганда сөзсүз түрдө бир чыгармачыл адамды бир кызыктуу бир окуяга туш болот да. Сизде ошондой окуялар болгонбу? Кызыктуу окуяларданбы? Кызыктуу окуялардан сахнага чыгаардын астында
кызыктуу окуялар деле кандай болду эле? Эсиңизде калган айкасы. Эсимде калганы эми көп ар дайым эле кызыктуу окуялар коштоп жүрөт эмеспи? Жанагы чыгармачылык адам болгондон кийин сахна артында той топурда дегендей. Эми ошондуктан баарын кызыктуу эле болуп калып атат да. Кээ бир сахна адамдар айтып калышат да, шашып баягы чыгыш керек болуп калганда балким галстугумду тагынбай чыккам, же болбосо пиджагымды кийбей эле чыгып алгам депчи. Ооба, андай учурлар көп болот. Мен бир жолу сахна концерт коюп аткан учурда сахнадан ырдап жанагы концертке келип катыша турчу коногубузду күтүп сыртта жүрсөм, тияктан ырларыбыз кетип калды. Ырыбыз башталып бийчилер эметип анан бир сахнанын артынан ырдап келген учурларым болгон. Себеби жанагы башында музыкасы аз эле болуп туруп анан ырдалып кетчү да ошондуктан сахнанын артынан ырдап келип. Кийин видеосун көрсөм күлкүлүчтүү болуп калыптыр. Жакшы. Ильяс мырза, мына ошол сиздер алгач сахнага кадам ташта баштаганда көрөрмандар ал кезде эми телефондордун сапаты деле, уюлдук телефондор жакшы тартпаса деле, көрөрман кыздар аябагандай азыр көрүп калабыз биз YouTube'дан клиптериңизди, концерттериңизди, ошондо аябагандай тартышчу да, ырдап атканда жакын келип алып кыздар. Ал эми бүгүн телефондордун сапаты жакшы тартат, бирок эмнегедир андай эч бир ырчыдан көрө албайсыз. Мунун себеби эмне деп ойлойсуз? Мурунку телефондордун сапаттары начар болгондуктан да жакын барып тартышса керек. Тартышат дейсиз. Алыстан жакындатып алып. Сизди кээ бир концерттерде ырдап калсаңыз, азыр деле мына ошондой көрөрман кыздар тартышабы телефондорго? Азыр сиз айтмакчы жанагы алыстан эле тартып коюп атышат. Бирок бар, негизи көрөрмандарыбыз жок эмес, бар. Ошондуктан Кудайга шүгүр дейбиз. Аз да болсо, кичине болсо дагы биздин чыгармачылыгыбызды угуп келе жаткан көрөрмандарыбыз болсо жетет бизге өмүр бою дегендей. Ильяс мырза, айтсаңыз, сиздин баягы кийип турган формаңызга мен эмес, телекөрүүчүлөр да кызыгып жатса керек да. Негизи эле баягы өзгөчө бир формаларды кийип чыгасыз. Ушул жөнүндө айтсаңыз, ким тигип берет сизге? Өзүңүз баягы тандайсызбы дегендей. Же атайын стилистиңиз барбы? Атайын стилистибиз деле жок, бирок өзүбүздүн жанында жанагы тигүүчү, жанагындай стилист демелерге тааныштарыбызга барып дегенде ошолор менен кеңешип, же болбосо өзүбүздүн бир чыгарма жаратканда ойлонуп, ушундай бул ырга мындай кийим кийсек жарашат деп ошентип анан ошону ишке ашырганга аракет кылабыз. Ошол. Түшүнүктүү. Эң сонун. Аягы 24 менен аяктаган абоненттен келиптир. Саламатсыздарбы? Ильяс байке, балаңыздын аты ким жана кантип эркелетесиз дейт. Бала уулумдун аты Розан, экинчи баламдын аты Арлан. Кантип эркелетем? Мен жанагы бир жакшы нерселер менен, жакшы сөздөр менен, жакшы көз ирмемдер менен эркелетем. Балаңыз чыгармачылыкка жакынбы? Кээде микрофон талашып, ырдап калган учурлар болобу? Чыгармачылыкка жакын, чыгармачылыкка жакын эле. Мен ырларымдан ырдап калышат. Анан башка деле ырчыларыбыздын сахналаштуу кесиптештерибиздин ырларын ырдап, жана ошондой эле дагы эле болсо ошол негизи чыгармачылыкка жакын десем болот. Бизге смстер каттар келүүдө көптөгөн. Окуп өтсөм, саламатсыздарбы? Ильяс байке, чыгармачылык ийгилик каалайм. Жеке концертиңизди качан бересиз? Сизди чыдамсыздык менен күтөбүз. Ырларыңыз аябай жагат, сүйүп угамын дейт. Чоң рахмат. Аяк 40 менен аяктаган абонент. Чоң рахмат. Чыгармачылык концерт, жеке концерт берейли деп турабыз негизи, бирок кандайдыр бир убакыт сааттары чыкпай жатат. Себеби деген башка ар кандай бир жумуштар менен, заказ аркы берки жана чакыруулар менен бошобой жана өзүбүздүн чыгармачылыктарыбызга кирише албай, ошондуктан кичине болсо, аз да болсо кармалып турабыз. Негизи буюрса жакшы жаңылыктарыбыз менен кубандырып өтөбүз деген ниеттерибиз бар. Андан жакшы. Айтсаңыз, чыгармачылыктан да тышкары эмне менен алектенип жатасыз азыр учурда? Чыгармачылыктан сырткары, чыгармачылыктан сырткары
Эчтеке кылбай эчтеке кылбай эле чыгармачылык эле. чыгармачылык анан уктайм десең. Жакшы, ал эми бизге келген каттар аябай көп келүүдө, жетишип калалы. Аягы 99 менен аяктаган абоненттен келиптир. Саламатсызбы, Ильяс байке, мен кээде ыр жазып калам дейт. Эгер текстин берсем, обон чыгарып ырдап чыга аласызбы дейт. Текст берсе, албетте, обон чыгарып ырдап чыга алам. Бирок азыр аябай жумуштарым көбөйүп кетти, ошондуктан берген сунуштар да көбөйүп кетти, ошондуктан баарын аткарганга аракет кылам. Бирок жетишпей калсам капа болбойсуз деп айтам. Мына ушул ырлардын тексттерин мазмунун кантип тандайсыз? Сизге алып келген ишлерде кандай талаптарга жооп бериш керек ал ырлар? Кандай, эми көпчүлүк биздин кыргыз элине өтө турган жанагындай мааниси аз да болсо болгон, жок эмес, жанагындай бурмаланбаган, жакшы элдерди жакшы эле жакка үндөй турган жакшы ырлар менен болсо ырдай берем. Түшүнүктүү. Ал эми бизге келген кийинки катты жаңыртып өтөрү. Аягы 66 менен аяктаган абонент. Саламатсызбы, Ильяс байке, сизди аябай сыйлайм. Ырларыңыздын баары жагат дейт. Бактыгүл аттуу телегөрүүчүдөн келиптир. Биздин телегөрүүчүлөр сиздин чыгармаларыңызды жагат деп айтышат. Бир чыгарма аткарып бериңиз деп сурап. Бизге келген каттардын басымдуу бөлүгү, жарымдан көбү мына ушул чыгарма суранууда. Сизден телегөрүүчүлөр абдан күтүп калса керек. Кыскача бир жандуу үн менен музыкалык чыгарма сураналы. Макул. Аткарып берейин андай. Кайсыл чыгарма аткарып берели? Телегөрүүчүлөр басымдуу бөлүгү азапты суранып атат. Азап аттуу чыгармаңызды дейт. Макул, анда ошону аткарып берейин. Жакшы болот. Сагынычтан жүрөк эзилди, кыйнап сезимди унута албадым. Күндөрүмдү санап күтөмүн, издеп жүрөмүн, жолуга албадым. Бүтпөс өмүрдүн терип гүлдөрүн, сени сүйөмүн, аламда бүт дүйнөмдү сага арнайм. Сагынычка багынып, кыйналып, калдым сызга малынып. Азаптарга кабылып, муздак түндү жамынып. Браво. Саламатсыз, эң сонун жандуу үн. Бир гана таңкы пирамида көрсөтүүсүндө таң эрте Ильяс Абдыразаковдон болуп өттү. Ал эми бизге келген каттарды узатып баштайлы. Аягы 01 менен аяктаган абонент. Ильяс, саламатсызбы, продюсер болуп иштейин деген оюңуз барбы дейт. Жакшы суроо экен. Негизи продюсер болуп иштегим келет. Ал негизи аябай жоопкерчиликтүү жана ошондой эле ырчыларга ошол ырчыдай болуп бериш керек деп ойлойм. Ошондуктан бирок азыр өзүмдүн студияда же болбосо чыгармачылыгымда анча жетишпейм. Ошондуктан продюсерликке негизи бир четинен караганда билим да керек болуш керек. Ошондуктан азырынча продюсер болом деп жооп бере албайм. Ушуга уда суроо, Ильяс мырза. Биз билебиз, иниңиз Нияз Абдыразаков да азыркы учурда кыргыз шоу бизнесинде өз ордун таап жаткан учуру. Бул иниңизге сиз аркылуу сиз колдоо көрсөтүп сахнага аттандыбы же өзү аракет кылып өзү каалоосу менен аттандыбы? Нияз Абдыразаков ал өзүнүн каалоосу менен аткарып атат. Азыр дагы өзүнүн аракети менен. Ошондуктан мен көбүнчө кандайдыр бир чыгарма жаратып атканда кээ бирде жардам колуман келишинче жардам тийип калышы мүмкүн. Бирок өзүнүн чыгармачылык достору менен клип тарткан жана ошондой эле ырдаган аркы берки достору менен чогуу иштешип, өзүнүн аракети менен иштеп келет. Эң сонун, жакшы. Бизге эсимиз дагыдан келип атат. Саламатсыздарбы? Ильяс ырчылардан кимди атаандашым деп айта аласыз дейт.
Аят 63 менен аяктаган абонент жазыптыр. Чоң рахмат. Эми мырчылардан бири жалгыз бирөөнү айта албайм негизи. Атаандашым деп эсептеп. Бирок жанагы бир ырчыдан бир ырчы же болбосо бир ырга карап же кандайдыр бир себептер менен негизи алдыга умтулуу болот демекчи. Ошондуктан эмне деп коет? Жанагы атаандашуу бар жерде өсүү болот демекчимин. Ооба. Жакшы, эң сонун. Аягы 79 менен аяктаган абоненттен келген кат. Саламатсызбы, Ильяс, репертуарыңызда канча ыр болуп калды дейт. Менимче 100дөн ашып кетти болуш керек. Репертуарымда ыр азыркы учурда быйылкы жылдын эсебинен бир 5-6 ыр жараттым окшойт. Бирок ага чейинки жаралган ырларым негизи сиз айтмакчы 100дөн ашып калды. Сонун. Кийинки суроону узаталы. Аягы 62 менен аяктаган абоненттен келиптир. Саламатсызбы, Ильяс байке, чыгармачылык ийгилик каалайм. Биз сизди жакшы көрөбүз. Азыркы учурда менин инимдин туулган күнү, куттуктап кете аласызбы сураныч дейт. Аягы 62 менен аяктаган абонент. Иңиздин атын айтпаптыр. Иниңиздин атын айтып койсоңуз дагы да жакшы болмок. Туулган күнүңүз менен кимдин инеси эле? Кайсынын? Аягы 62 менен аяктаган абоненттин инесинин бир тууган инесинин туулган күнүнө куттуктайбыз. Кимдегин бүгүн туулган күнү болсо жалпы куттуктай өтөлүк. Усман экен аты. Усман, өмүрлүү болуңуз, бактылуу болуңуз. Жакындарыңыз менен бирге ар дайым кыргыздын керегине жараган мыкты жигиттерден болуп жүрөрүңүз демекчимин. Кош болобуз бизде. СМС кат окуп өтсөм, ассалому алейкум, пирамида каналы дейт. Саламатсызбы? Алейкум ассалам. Ильяс Араван районуна концерт бергени качан келесиз? Рахмат дейт. 79 менен аяктаган абонент. Чоң рахмат. Буйруса барып кеткенге аракет кылабыз. Албетте бизде көптөгөн ушундай гастролдор, турнелер болуп калат, ошолдо барып кетебиз өзүбүздүн тайке журтубузга дегендей, тага журтубузга деген. Айтсаңыз, Ильяс мырза, мисалы ар бир адамдын чет өлкөдөгү жылдыздар менен, баягы ырчылар менен биргеликте дуэт ырдасам деген кыялдары болот да. Сиз ким менен дуэт ырдагыңыз келет? Менби? Мен жаман көп менен. Жок, эми жанагы мен өзүмдүн стилиме жарашкан ырчылар менен ырдагым келет. Же болбосо кандайдыр бир эми кандай айтсам, ачыгын айтканда негизи көп ырчылар менен ырдагым келет. Бирок анын баарын буюрса аракет жана берекет болсо көрөбүз дейм. Түшүнүктүү. Бизге чет өлкөлүк номер Тажикстандан көрүп жаткан телегөрүүчүлөр окшойт. Тажикстанга тойго чакырсак келесизби дейт. Албетте келебиз, буюрса кайсы жер болсун биздин көрөрмандарыбызга барабыз. Маегибиздин соңунда Ильяс мырза алдыдагы максаттар, пландар жөнүндө сүйлөшсөк. Кандай максаттарыңыз бар? Көрөрмандарыңызды кандай жаңылыктарыңыз менен кубантасыз жакын арада? Жакын арада көрөрмандарымды бир жаңы клип менен кубантайын деп турам. Буюрса бир жуманын ичинде же болбосо бир 10 күндүн ичинде жарыкка чыгат демекчимин. Ошондуктан көрүшкөнчө ошол дагы да болсо мындан дагы токтоп калбай, дагы да сиздерге жүрөгүңүздөргө жага турган жумуштарды аткарып жүрөрүнгө тырышабыз. Албетте, эң сонун күтөбүз жагымдуу чыгарманы. Ардактуу телегөрүүчүлөр, бизде мейманда аябагындай таланттуу ырчы мырза Ильяс Абдыразаков болуп өттү.